Урматтуу достор, вечерний Тайбэй. Мына көрүп коюңуздар. Автобустар жүрүп атат, жерде осы көрүнөт переход. Мындай жөө басканга переход бар экен, адамдар зданиядан зданияга да кирип кетет экен. Көрүп коюңуздар, архитектураны баары турат. Мына эмес турат. Караңыз кандай, мына тигилет пешком переход жерде да турат. Көп автобус көп, метро бар экен. Метро аябай көп экен, бул жердин астында бүт эле метро экен. Мына метро менен барып келдик. Урматтуу достор, мына могу торговый центрдин тегерегинде жүрөбүз азыр. Мына могу жерде паркингди көргөзүп коеюн. Мына подземный паркинг кандай болот? Көрүп атасыздар мынакей. Мына кетти. Могул бир 4-5 этаждуу кетет. Карап атасыз, ширинасын карагыла, ширинасы мына. Ширинасы 12 метр. Ишу 12 метр менен кирет подвалга. Түшүнүңүздөрбү? Мына подземный паркинг кандай болуш керек? Биз да ушуга умтулалы, урматтуу мекендештер. Жана градостроительство үйлөрдү проектировать эткенде обязательно подземный паркинг болбосо үйлөрдү уруксат бербеш керек. Антпесе каяка коебуз машинени? Жолдо кое турган жер жок. Жолдун үстүнө парковый зона жок. Анан пробка болот, анан эмне болот? Мына көрдүңүздөрбү? Мына велосипедтин карачы, канча велосипед турат. Урматтуу, мына бир Тайбэйдин борбордо жүрөбүз. Перекрестка турабыз, үйлөрдүн архитектурасын карагылачы. Просто керемет, үйлөрдүн архитектурасын карагылачы. Мындай чек жок экен, чек жок. Бирине бири окшошпойт. Муну карасаңар, үйдүн үстүнө коюп алыптыр кранды. Ошондон туруп анан монтаж кылып салып атат. Муну көрүп калып, тетигинин башында берет. Куштай. Жерде турат, эмне экенин карагыла мына. Көрдүңүздөрбү, кандай красота. Мына достор, биз белгилүү бир брендовый ресторанга келгенбиз. Ошонун тамагын жейли. Анан очередке турдук. Жарым сааттан бери. Анан могу робот бизди жетелеп баратат. Кайсы орунга отургузат айтат да, көргөзүп атат мынакей. Кая калып барат? Могуга экөө, могугабы? Кайерге? 65 могу жана. Thank you. Уже дайындап коюп турбайбы, дайындап коюптур. Рахмат. Урматтуу достор, могу жерде телекомго кирип чыктым азыр. Симка алдым. Тайбэй шаарында жаңы симка алдым. Булардын 800 МТ деп коет экен, акчасына 800. Bir sekundusuna 500 megabayттан ашкан симка берди, скорость. Бизде мисалы 200-төн ашпайт экен, 2. И то ошо дагы тыңыраак иштеп бербейт. Бул жерде скорость аябай чоң экен. Ошону айтып коеюн дедим, достор. Мына азыр эми дальше метрого чыгабыз да, дальше кеттик. Мына ошо симка боюнча кабар берип коеюн деп айттым. 1 секундасына 500-тен ашык мегабайт скорость 1 секундта. Ушул булардын акчасы менен 800 МТ деп коет экен, МТ. Бул өзү 3кө көбөйтсөңүздөр ошондо сом чыгат да.